тилекке каршы инсульттагы башка ооруларга окшош эле жашарып жатат жылдан жылга. Мен Воронцовкада мисалы үчүн ошол реабилитацияда болдум. Ошол жерден көптөгөн жаштарды көрдүм. Алар инсульт болуптур, көрүнүп турат, симптоматикасын карап туруп, жана алар сеней жашоого умтулбастан, мен болсо жөн эле инвалид болдум. Мен деген жылына 1 же 2 жолу лечение алышым керек. Мындай инвалидность деген корочканы алып, ошентип анан кийин өзүнүн жашоосуна чек койгонду көрүп ушунчалык ойлоно түшөт экенсиң да. Себеби дегенде инсульт болгон адамдар жаңы жашоону баштоого мүмкүн, жана мен сиздерге ошону далилдей алам өзүмдүн мисалым менен. Ошондуктан менин тренингиме жазылыңыздар, көрүңүздөр. Менин болгон кеңештерим, мен берген кеңештер сиздерге бир дагы дарыгер бербейт. Ошондуктан бир күн катышып көрсөңүздөр, сиз өзүңүздөр түшүнөсүздөр. Тууган тушкандар, жакын адамдары дегени мисалы үчүн ким ухаживать этсе, ошол адам үчүн дагы психологическая помощь керек. Жана экинчиден бул бейтаптын өзүнө жаңыдан алдына максат коюп, жаңыдан жашоосун улантууга дагы мотивация керек, туурабы? Ошол мотивацияны менин тренингден аласыздар. Барыңыздарды күтөм. Биздин тоолуу мамлекетибизде алгачкы орундарды ээлеген бул инсульт деп аталат. Бул жоо үчүн сөз эмес, сиздер үчүн. Себеби дегенде сиздер жакшы билесиздер. Инсульт геморрагический болот жана ишемический болот деп. Бирок мен сиздерге башка нерсени айткым келет. Макул, алдын ала болгон кеңештер дарыгердер арасынан болот сиздерге. Ал эми эгер инсульт болуп калса, кандай кадамдарды кылыш керек деп, ал жерде дагы кеңештери бар. Ал эми бир нерсени унутуп калышат. Психологиялык жагдайы. Ошол бейтаптын жана бейтаптын тегерегинде болгон тууган туушкандарынын психологиялык жагдайы. Аларга ким жардам берет, кантип жардам берет, билишпейт. Мына ошол үчүн биз жаңы тренингди баштадык. Психологическая помощь людям, пострадавших от инсульта и родным деген бир тема менен. Эгер каалоочулар болсо, ошол жерге комментарий кылып жазсаңыздар болот, же болсо биздин Instagram эки дарыгер инстаграмыбызга личкага жазсаңыздар болот.